урматтуу коноктор, урматтуу ата-энелер, сиздер үчүн ак мектептин акыркы коңгуроосу кагылса, мындан ары чыныгы турмуштун коңгуроосу кагыла баштады. Аруу тилек, изги үмүт, бийик кыялдар менен келечектин даңгыр жолуна кадам таштап, Кыргызстандын келечегине реалдуу салым кошкону бел байладыңыздар. Ош мамлекеттик университетинде мектеп бүтүрүүчүлөрүнө арналган ачык эшиктер күнү болуп өттү. Салтка айланган самалыкка облус аймагындагы региондордун мектеп бүтүрүүчүлөрү келип, билим берүүнүн флагманы аталган. Азыркы күндүн талабы болгон IT технологияларынын аламына жол ачкан Ош мунун заманбап билим берүү технологиясы менен жакында таанышты. Окуу жайдын ректору окуучуларга кайрылып, окуу жай тууралуу учкай кеп кылып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө токтолду. Азыр ошол биринчи бөлүгүн баштап өттүк. Бул жерде ошол биздин бардык факультеттерде, колледждерде кандай жаңы мүмкүнчүлүктөр бар, кабыл алууда кандай өзгөчөлүктөр бар. Биз университет ошол башка уникалдуулугубуз эмнеде өзгөчөлүктөр жөнүндө бир топ маалыматтарды бердик. Мен дагы бир кошумча айтып коюп кетсем болот. Ошол биздин жалпы бардык факультеттер, бардык адистиктерден сырткары биз өткөн жылдан баштап ошол чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар менен биргеликте кош диплом алуу программаларын баштаганбыз. Россия менен, Турция менен. Ошондуктан биз ушул боюнча толук маалыматтарды бердик. Болочок студенттер окуу жайдын окуу корпустары, китепканалар менен таанышып, кызыктуу студенттик жашоонун илебин аз да болсо сезишип, өздөрү көксөгөн факультеттер менен жакындан таанышты курушту. Бизге программист IT немеси жакты, ошол негизи ошону тандадык эле. Анан азыр дагы кызыктырып, кайрадан ушул университетке келгенге аракет кылабыз. 11-ди бүтүп, 11 класс окуйт. Ошмудан аз биринчи орунда алдына Конфуций факультети жакты, аябай өзүнүн байкысын презентациясын жакшы көрсөтүп, ушул жака кызыктырды. Эми өзүм Ошмуга программист болуп тапшыргым келди. Бизге юридический факультет жакты. Ал жерде бардык ыңгайлар бар экен, жана мен студенттер бизге азыр за граница окуган ар кимге кызыктуу болушу мүмкүн. Бизге да кызыктуу болду. Анан ошол юридический тапшыралы деп чечтик. Ошмун эмне жакты? Өзгөчө. Бул жерде бардык мамлекеттерге много возможностей. Будущее, мне кажется, Ошму. Билим байрамына Кыргызстандын түштүк регионундагы 175 мектептен 5000ге чукул бүтүрүүчү, ата-энелер, мектеп директорлору, мугалимдер жана окуу жайды бүтүп кеткен сыймыктуу бүтүрүүчүлөр чакырылып, аларга ректор тарабынан атайын сыйлыктар тапшырылды. Ош мамлекеттик университети бул менин жашоомдогу эң мыкты тандоо болгон деп айтсам жаңылышпайм. Анткени дегени бүгүнкү Ошму жаштарга өтө бир мыкты деңгээлде шарттарды түзүп, мыкты келечек түзүп берет деп мен толук түрдө ишенем. Ага далил катары мен өзүмдү көргөзө алам. Мынакей менин бүткөнүмө аз гана убакыт болгонуна карабай, мыкты бүтүрүүчү деген төшбелги алдым. Жана ошондой эле дагы бир Ошмунун сыймыгы, мен жаш болгонумдан карабастан бүгүн Баткен педагогикалык коллежинде директордун уюштуруу тарбия иштери боюнча орун басарлык кызматына чейин көтөрүлгөндүгүм, бул албетте Ошмунун мага берген билими деп баса белгилеп айта кетем. Ош мамлекеттик университети түрдүү багыттарда билим берген республикалык ири жогорку окуу жайлардын бири болуп эсептелет. Студенттер университетке жалпы республикалык тестүрлөөнүн жыйынтыгынын негизинде кабыл алынат. Абди Маматжанов, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.